Менде мындай суроо бар да, урматтуу укук коргоо органдары, Нурбек Такабаевич. Мынаке телефон аркылуу алдаган шылуундар бүгүнкү күндө аябай көбөйүп кетти. Чалып туруп сиздин атыңыздан кредит алган атат, же болбосо сизге коопсуздук камсыз кылуу максатында деп туруп, эсебиндеги акчаларды чечип кетип, ошол эле убакта бунун атынан кирип, өзүн банк кызматкери же болбосо укук коргоо кызматкери тааныштырып туруп, анан ушундай алдамчылык учурлар көп болуп атат. Ушуга кандай чараларды көрүп атасыздар? Тубактар Алиевич, сиз деген туура айтып атасыз. Акыркы убактар ушул кибер кылмыштар аябай көбөйүп баратат. Бул телефон аркылуу, сайттар аркылуу кылмыштар көбөйүп баратат. Бул боюнча кылмыштуулукту алдын алуу, кылмыштуулукту убагында бетине атуу боюнча да Ички иштер министрлигинин атайын кызматтар, атайын башкармалыктар, отделдер түзүлүүдө. Ошого биз деген өзүбүздүн кызматкерлерди азыр окутуу процесстери жүрүп жатат. Биз кызматкерлер атайын чет өлкөлөргө да жөнөтүп жатабыз. Ошо чет өлкөлөрдөн да барып окуп, ошо кылмыштык менен күрөшүүгө деген. Ал боюнча бир топ жумуштар жүрүп жатат. Ошо кылмышкерлердин көпчүлүгү чет өлкөдөн туруп алып деген биздин жарандарды алдаган фактылар бар. Ошо бөт бар негизинен чет өлкөдө жайгашкан. Чет өлкө өнөктөштөр менен дагы чоң жумуштарды алып баруудабыз. Алардын дагы колдонгон методдорун, алардын дагы опыттарын, тажрыйбаларын биз да колдонуп жатабыз. Рахмат. Бүгүнкү күндө мына мыйзам ушул шылуундук боюнча 204 берене 100 000 сомго эле айыпка жыгат экен да. Ушуларды күчөтүү боюнча иштерди алып барсаңыздар, ушуга жок дегенде 5 жылдан 10 жылга чейин эркинен ажыратып, ушундай шылуундук кылгандарды, ошол эле убакта мүлкүн конфискациялоо менен жазаларды күчөтсөк, анткени бүгүнкү күндө жөнөкөй эле мына телефон колдонуп отуруп, ошодо чалып, анын атынан кредиттерди алып, элибизди сызатып атат. Ушу боюнча чараларды күчөтүп, мыйзамды күчөтүүгө сиз кандай карайсыз? Урматтуу Бактияр Алиевич, туура буларды деген күчөтүш керек. Убагында деген бул жилищный кооперативдер боюнча да биздин бир канча жарандарды алдаган факттар болгон. Ошо миңдеген жарандар алданып калган. Ошолор боюнча биз деген жоопко тартып, элдерге түшүндүрүү иштерин жүргүзгөндөн кийин үй алам деген жарандар азыр бир урматтуу президентибиз ачып берген ГИК системасы менен үй алып баштады дагы дээрлик ошо үй багытында кылмыштар токтоду. Бардык биздин жарандар түшүндү, ошо башка деген фирмалар алдап коюшу мүмкүн дегендей бар ГИК системасына өттү дагы. Алдамчылыктын башка алдамчылык багыттар боюнча тийиштүү жумуштарды азыр күчөтөбүз. Бул боюнча да сиз эң туура айттыңыз, бунун деген жоопкерчилигин күчөтүш керек, жазасын да күчөтүш керек. Бул боюнча сунуштарды алып келебиз сиздерге. Рахмат. Ушу боюнча мен сиздерди чакырам, мындай күчөтпөсөк, анткени жанагы телефон аркылуу баягы жарнама бергенде чалып туруп, мен сиздерге алдын ала, мисалы 100 000 сомго бирдеме сатып алып атса, мен сизге 50 000 сом котором деп туруп ссылкасын жөнөтүп туруп, ошол аркылуу шотундагы бардык каражаттарын чечип, анысы аз келгенсип миллиондогон кредит алып коюп атат. Мен сиздерди чакырам, ушул боюнча тез арада ыкчам, анткени бүгүнкү күндө телефондуу шылуундар аябай көбөйүп кетти. Мындай чечкиндүү чараларды көрүүгө мен чакырам. Чоң рахмат.